Ассалаумалейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана биздин каналдын катталуучулар. Сиздер менен бүгүн Ош Мүлк каналы. Бүгүнкү чыгышта сиздерге ушул сатылып жаткан ХБК районундагы Манаста кичи районунда жаңы аты боюнча Манаста кичи районунда сатылып жаткан 3 бөлмөлүү батирди көргөзмөкчүмүн. Сиздерге башына келүү жолун түшүндүрө кетейин. Видеону аягына чейин толук көрүңүздөр. Урматтуу туугандар, сиздерге башына келүү жолун дарегин түшүндүрө кетейин. Бул Касымбекова көчөсү. Сиздер көрүп турган Манаста кичи районунда жайгашкан. Бул жак сиздер көрүп турган жак Ош Карасы жолу. Бул жак болсо Манастын круговой аэропортко кеткен жол. Ош Карасы жолунан келесиздер дагы, келгениңиздерден кийин эле бул жакта поликлиника бар. Поликлиникадан бир аз өткөндөн кийин эле сол жакта жол бар. Ушундай кичинекей жол бар. Ушул жол менен түз барасыздар, урматтуу туугандар. Мынакей урматтуу туугандар, биз түз кирип келдик ошол көчөдөн. Түз кирип келгенден кийин эле ушул Исхак Разаков 6 дареги боюнча жайгашкан домго келдик. Ушул домдун 3-этажы экен. Келиңиздер. Кирип сиздерге татып көргөзөйүн. Мынакей урматтуу туугандар, биз кирип келдик 3 бөлмөлүү батирге. Киргениңиздерде эле ушундай прихожка бар экен. Прихожкадан кийин сол жакта кухня, ванна, туалет. Андан кийинки бөлмө болсо гостиная. Оң жагы детская спальня, сол жагы ательнер уктоочу бөлмөсү, туш жагы кладовка. Сиздерге бир катарасынан көргөзө кетейин. Келиңиздер, кухнядан баштайбыз. Кухняга киргениңиздерде ушундай аябай сонун мебелдер бар экен. Бытовой техникалар да бар. Эсин айтышынча, мебелдер, бытовой техника булардын баардыгы калат дейт. Келиңиздер, напорду текшерелик. Напору жакшы экен. Терезелери пластик экен. Бул жактан чыгабыз. Чыккандан кийин келиңиздер, ажатканасына көргөзүп коеюн. Ваннасы менен. Ажатканасы дагы жакшы экен, абалы жакшы. Эмеси да бар экен. Арисон да бар экен, водонагреватель. Бул жактан чыгып биз гостиныйга киребиз. Гостиныйда ошондой эле пластик терезелери пластик экен. Айнеги дагы пластик. Балкон дагы бар экен. Чыгасыздар балконго. Ушундай вид из окна бар экен, чыкканыңызда эле. Балдарыңыздар ойноткан ушакта көрсөңүздөр да болот. Жакында архитектурный план боюнча бул жакка детская площадка да курулат экен. Ушундай эме дагы бар экен. Кондиционер дагы. Аябай күн ысык мезгил ушинтип киргенде эле аябай жылуулап калдым. Келиңиздер, эми кийинки бөлмөсүн көргөзөйүн. Бул жак ательнер уктоочу бөлмөсү. Мебель бар экен бул жерде дагы. Терезелери пластик экен. Бул жактан чыгабыз. Чыккандан эле бул эшик кладовки. Бул жакта көргөзбөй эле коеюн. Андан кийинки бөлмөсү болсо детская спальня. Терезелер тоже пластик экен бул жактыкы. Эми характеристикасына келсек, урматтуу туугандар, жалпы аянты 60 метр квадрат экен. Баасы болсо $60,000 дейт. Бирок кеми бар, урматтуу туугандар. Байланышып сүйлөшүңүздөр, кеми бар дейт. Дагы кандай маалымат сиздерге көргөзүш керек болсо, комменттерге жазыңыздар. Комменттерди окуп, кийинкисинде башка видеолорду башкача тартабыз, сиздердин айтышыңыздар боюнча. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз, урматтуу туугандар. Каналга подписаться кнопкасын басып, колокольчикти сөзсүз унутпай басыңыздар. Кийинки видеолорду унутпай көрүш үчүн. Ушу менен бүгүнкү чыгышта сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар. Урматтуу туугандар, сиздерге геолокация боюнча да түшүндүрө кетейин. Бул Манаста кичи районунда 2 мектеп бар жана 3 бала бакча бар. Биринчи мектеп 27 мектеп, алыс эместерде жайгашкан. Экинчиси болсо Барпы мектеби. Аны менен кошо эле оң жакта эгерде каналды бойлоп бассаңыздар, сейилдөөчү багы бар. Ошол сейилдөөчү багыттын жанында эле Семетей кинотеатр да бар, эс алуучу жай.